Президент Ача айылындагы авиа кырсыктан жабыркаган эл менен жолугат. Айдоо жерлерде туура пайдаланбагандарга айыппул көбөйтүлөт. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлери түзүлдү. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен тааныша аласыздар. Кызматыңыздарда мен Аселе Бусурманкул кызы, саламатсыздарбы? Президент Алмазбек Атамбаев Ача айылында кырсыктан жабыркагандардын абалы менен таанышат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин спикери Чыныбай Турсунбеков парламентте айтты. Айтымында өлкө башчы Атамбаев бүгүн кырсыктан жабыркагандар менен жолугуп, ал абалын сурайт. Президентти министрлер коштоп жүрөт. Бул маалыматты президенттин аппаратынан тастыктап, Атамбаев Ача айылындагы авиа кырсыктан каза болгон жарандардын туугандары менен аларча резиденциясында жолугарын кошумчалашты. Эске салсак, 16 январда Боинг 747 учагы Манас эл аралык аба майданынын жанындагы Ача айылына кулап, анын кесепетинен 39 киши каза болгон. Алардын 4-өө экипаж мүчөлөрү эле. Айыптарды пайдалануу режимин бузгандарга айдоо жерлеринин багыты боюнча пайдаланбагандарга айыппул өлчөмү жогорулатылат. Мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин 2-окуусунда каралып, талкуусуз добуш берүүгө жиберилди. Бул тууралуу парламенттин сайтында айтылат. Аталган мыйзам долбоорунун максаты экологиялык жана техникалык коопсуздук жаатындагы мыйзам бузуулардын жоопкерчилигин күчөтүү. Айыл чарба жерлерин отоо чөптөргө бастырып, жайыттар жана айдоо жерлер туура пайдаланылбай суу чарба курулуштары жасалгалары зыянга учурап жана аларды пайдалануу эрежелери бузулгандыктан аталган долбоор иштелип жатат деп жазылат маалыматта. Мындан сырткары долбоордо башка жагдайларга карата да административдик жаза пулду жогорулатуу каралган. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлери түзүлүп, анын кол башчысы болуп Эрлес Тердикбаев дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев кол койгонун мамлекет башчынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, кургактагы аскерлер өлкөнүн аскердик коопсуздугун бекемдөө максатында түзүлдү. Жарлыкка ылайык жаңы аскердик бирикме өлкөнүн генералдык штабына түз, башиет жана кургактагы аскер бирикмелеринин бөлүктөрүнүн жана мекемелеринин башкаруу органы болуп саналат. Кургактагы аскерлердин командачысы кызматка президент тарабынан дайындалып, президент тарабынан бошотулат. Медициналык камсыздарууну саламаттыкты сактоо министрлиги реформалоо керек. Бул тууралуу депутат Ормонбек Артыкбаев парламентте өкмөттүк күн өтүп жаткан жайында билдирди. Айтымында учурда Кыргызстанда дары-дармек сатып алууга мүмкүнчүлүк жок. Бюджеттен чоң суммадагы каражат ушул ведомствого жумшалат. Бирок жетиштүү эмес. Дарыгерлердин да айлык акысын төлөө керек. Бизге медициналык камсыздоо керек, ошол үчүн реформа жүргүзүү зарыл. Ошондой эле ден соолук жана социалдык саясат программасынын үстүндө иштеш керек, деди депутат. Студенттердин экзамен учурундагы жообу эми видеокамерага жазылат. Буйрукту Билим берүү жана Илим министрлиги чыгарды. Ага ылайык 20 январдан баштап видеокамераларды жогорку жана орто окуу жайлар сатып алууга киришишти. Максат студент менен окутуучунун ортосунда өз ара келишим коррупциясын токтотуу. Бирок талдоочулар бул жаңычылдык жемкорлукка бөгөт коеруна ишенишпейт. Мунун ордуна окутуучулардын маянасын көтөрүү көбүрөөк натыйжа бермек дешет. Билим берүү министрлигинин жаңыча кадамы жөнүндө Гүлзара Бакаева сөз кылат. Разаков атындагы мамлекеттик техникалык университетинин студенттери алгачкы жолу видеокамеранын алдында экзамен тапшырууга аттанышты. Мамлекеттик экзаменди окутуучулар жамааты көзөмөлдөп, уюлдук телефондор алынган. Түз байланыш окуу иштери боюнча проректордун бөлмөсүнө уланып, ага студент менен окутуучунун суроо жообу угулат. Экзамен көзөмөлдөнүп тапшырылып атат. Бирок бул үнү менен жазылып атат дейт. Жетекчилик азыр кандай экзамен тапшырып атышат, балдар ошону көрүп турат. Бул тажрыйба жакшы экенин окутуучулар жамааты айтат. Анткени студент менен өз ара сүйлөшүп, акча аласыңар деген ой жетекчиде жоголот. Мыкты далил болуп, нааразы болгондор жообун кайра көрөт. Эгер окуу жайлардын каражаты жетип, өтүлгөн сабактарда видеого түшүрүлсө, окутуучунун сабак болгон салкын мамилеси оңолот. Мугалимдердин сабак сапатында кичине бир башкача мамиле кылышат деп ойлойм. Мугалимдер анткени деген эгер арыз түшсө, что сапатсыз окутат дегенде, ошондо балким кээ бирөө айтат, мен жакшы эле окутам, бирок эмне болуп атканын билбейм дегенде, ошондо карап мындай тез келсек болот да.
Бул тажрыйба дүйнөлүк практикада колдонулат. Алардын катарында Чехия мамлекетин атасак болот. Жогорку окуу жайлардын жааматы видео байкоо аркылуу ар бир студенттин кайсыл сабакка келгенин тактап көзөмөлгүч. Мындай ыкма Кыргызстанда канчалык деңгээлде ишке ашат азырынча так эмес. Бирок Билим берүү министрлиги колдон келген аракет менен заманга ылайыкташууну көздөйт. Өзүбүздүн баягы иш-чараларыбыз бар да. Ошо ошол эле өткөн мамлекеттик экзамендер же болбосо сессиялар кандай өтүп деп текшерип, ошол маалда биз барып карап көргөнгө мүмкүнчүлүк берет да. Алар мамлекеттин тышкары чыгып кетип иштеп, заочно окуп жүргөндөр, алар ошол келбей эле баягы мурда коррупциялык жолдор менен экзамен алып кетишчү да. Биз ошого бөгөт коюлду. Бул ыкма Бишкекте 2014 жылдан тартып иштейт. Алгач Кыргызстандын тарыхы боюнча экзамен гана видео көзөмөл алдында өткөн. Анткени аталган сабакты көпчүлүк жетиштүү билбегендиктен окутуучуларга пара берүү ушул сабактан күч болгон. Бирок мындай ыкма студенттердин билимге умтулуусун күчөтпөйт дейт 20 жылдан ашык мугалимдик кесипти аркалаган Нургазы Маматов. Айтымында алгач адамдын аң сезимине революция жасап, ой жүгүртүүнү жандан тууталап. Өзүнүн баягы кесипке болгон кызыгуусу болмоюнча, бул коррупцияны ошондой эле бир эле камера менен же башка нерсе менен токтотуу кыйын да. Негизги революцияны, коррупцияны күрөшүн аң сезимден башташ керек да. Себеби мугалим эгерде жанагы студентке керектүү бааны кое турган болсо, ошол камераны койгондо деле ал өзүнө керектүү бааны кое алат да. Бирок акырындык менен билимге умтулгандардын саны арбып барат. Талдоочулардын баамында коррупцияны токтотуп, студенттин билим сапатын жакшыртууну каалаган өлкө окутуучунун айлык майнасын жогорулатуусу талап. Мында багыт түзөлүп, акырындык менен видео көзөмөл керексиз буюмга айланат. Гүлзара Бакаева, Жээнбек Сагыналиев, Ынтымак, Бишкек. Телевизор сатып алууда жарандар анын санарипке жарай турганын сөзсүз текшериши керек. Бул тууралуу эскерткен өкмөт санарипке өтүү мөөнөтү тууралуу эл арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү чечти. Вице-премьер-министр Мухаммедкалай Абулгазиев санарипте көрсөтүүнүн маанилүүлүгүн белгилеп, бул жаатта пайда болуп жаткан маселелерди тез арада чечүү керектигин билдирди. Аналог форматындагы көрсөтүү токтотулары буга чейин да айтылып, бирок эл даяр эместигинен улам мөөнөтү жылдырылып келген. Акыркы чечимге ылайык аналог сигналдары быйыл 15 майда толугу менен токтотулуп, өлкө санарипке өтөт. Бул үчүн көрүүчүлөрдө атайын кошумча жабдуу же DVB-2 MPEG-4 форматында иштей алган телевизор болушу зарыл. Казакстандын Астана шаарында өтүүчү кышкы универсиадага катышуучу спортчуларыбыздан Тарыел Жаркынбаев Кыргызстан курама командасынын капитаны болуп дайындалды. Ал 29 январда турнирдин ачылуу аземинде Кыргызстандын байрагын көтөрүп чыгат. Эске салсак, 28 ирет өтүп жаткан универсиадага Кыргызстандан 9 спортчу спорттун 4 түрүнөн катышат. Кошумчалай кетсек, 20 жаштагы Тарыел спортчуларыбыздын арасынан 30 январда биринчи болуп мелдешке чыгат. Ал эми баары болуп мелдешке 60 өлкөдөн 2000ден ашуун студенттер катышып, спорттун 12 түрүнөн күч сынашышат. Сиздер кабарлардын түшкү чыгарылышына күбө болдуңуздар. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин Ынтымак чекит KG сайтынан дагы окуй аласыздар. Биздин сайт өлкө жана дүйнө жаңылыктары менен тааныштырат. Ар дайым жакшы жаңылыктар менен амандашалы, алдыда барай менен таанышалыңыздар. Аба ырайы маалыматынын демөөрчүсү Today Soda маркасы. Today кофеси чыныгы сулуулуктун, жакшылыктын жана ден соолуктун символу. Шаардагы бардык соода түйүндөрүнөн тапсаңыздар болот. Today кофеси чыныгы сулуулуктун, жакшылыктын жана ден соолуктун символу. Шаардагы бардык соода түйүндөрүнөн тапсаңыздар болот.